Жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Стамбулда өлтүрүлгөн Айеркен Самаити жана анын тегерегиндеги окуялар боюнча өкмөттүн маалымат беришин талап кылды. Ал парламент жыйынында өлкөдө кылмыштуулук күчөп баратканын белгиледи. Өкмөт оосуна талкан жутуп алгансып 2 күндөн бери унчукпайт. Бул деген чоң чыпы да. Кечээ жакында мына мамлекеттик ишкана, стратегиялык ишкана биздин борбордук ТЭЦти көмүр менен камсыз кылган. Ошол стратегиялык ишкананын жетекчисин сабап кетип атат. Аэропорттон бизнесмендин өлүгү чыгып атат багажникте. Мадина базарында соода кылган адамдын өлтүрүп кетип атышат уурдап. Эми ошол бүгүнкү күндөгү ушул Сицилиядагы 50-жылдардагы окуяны элестетип атпайбы? Биздин күч органдар бизнесмендерди гана баса калып саап, ошолорду гана ыйлатканга көнүп алышты. Анткени бардык бизнесмендер ыйлап арстанып атат бизге. Парламенттин 13-ноябрдагы жыйынында кылмыштуулук, коопсуздук маселелери боюнча өкмөттүн маалыматтын угуу маселесин башка да депутаттар көтөрүп, өкмөттүк күн өткөрүүнү сунуш кылышты. Эл өкүлү Кенжебек Бокоев кылмыштуулукка каршы күрөшүү багытында мыйзам кабыл алынганын белгилеп, күрөш токтодубу, көмүлдүбү деп суроо койду. Бизде уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү болгон жок же болбосо токтоп калган. Ошондуктан жанагы мыйзамдар да аткарылбай жатат. Ошону атайын палатага алып чыгып туруп биз карабасак болбойт. Аткаруу бийлиги, укук коргоо органдарынын мыйзамдарды ОПГ менен күрөшүү боюнча кандай аткарып жаткандыгын карап, аларга баа берип туруп, биз чара көрбөсөк болбойт да. Ал полный произволго кете берет. Бүгүн менин коллегаларым айтпадыбы? Алар уже бийликке согуш жарыялап калды депчи. Бизнесмендерди өлтүргөндө булар алар эчтекеден коркпой, уже ачыкка чыгып алды деген сөздү биздин коллегаларыбыз айтып атат. Өкмөт бүгүн түштөн кийин учурдагы кырдаал боюнча маалымат бермей болду. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев өкмөттү отставкага кетирүүнү талап кылып коалицияга кайрылды. Анын айтымында электр энергиясына, жасалма паспорттарга, бюджеттин толбой жатышына байланыштуу өлкөдө маселе абдан көп. Аймактарда, шахталарда өлүмдөр, жасалма паспорттар чыгып жатат. Көмүрдүн баасы өсүүдө, электр энергиянын тарифин жогорулатуу боюнча сөз болуп жатат. Жоопкерчилик кайда? Ошон үчүн коалиция чогулуп өкмөттүн отставкага кетиргиле же өзүңөр кеткиле, башка коалиция куралы деп билдирди депутат Бакыт Төрөбаев. Дордой базарынын бир бөлүгү болгон Кербин рыногунда Тажикстандын 2 жараны бычакташа кетип, бири көз жумганын Бишкек шаардык милиция билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 12-ноябрь күнү саат 9:25 болгон. Акча маселесинен улам 2 адамдын ортосунда уруш чыгып, бири экинчисинин төш жагына бычак урган. Алган жаракатынан 30 жаштагы тажикстандык ошол жерден каза тапкан. Факты Кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин негизинде кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынды. Шектүү кармалып, шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп айтылат билдирүүдө. Милиция ушул тапта тергөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады.